Көп кабаттуу үйдө жашайбыз. Дворго чыгуу үчүн күйөөмдөн уруксат сурашым керекпи? Эгер двордон сыртка чыкпай турган болсомчу дейт. Бул туура эмес түшүнүк. Ар бир нерсеңди күйөөңдөн уруксат алышың керек десе, мынчалык даражада эмес. Ал 3 күн жана 3 күндөн көп сапарга же болбосо сыртка чыгып кеткенге, бир чогулуштарга, туугандардыкына, достордукуна, классташтарына кетип атканда сөзсүз түрдө уруксат сураш керек. Ал эми дворго сыртка чыкканга, балдарды ойнотконго, эшиктин астына чыкканга уруксат суроо милдет эмес. Бирок сурап койсоңуз күйөөңүз кубанычта калат, бирок милдет эмес. Эми чыгып атпайсызбы? Кудай урбадыбы? Ар бир сыртка чыккан сайын чалып, күйөөңүз бир жерде сабак берип аткандыр, бир жерде иштеп атат. Утуруп сурап эле мен жана чыгып келдим, мен кайра чыгып келейин деп кайра чалып отура берсең, анда мындай аппендичилик болуп калат, андай эмес. Олуттуу нерселерде күйөөдөн уруксат алыш керек. Ал эми жөнөкөй нерселерде эшикке чыкканда, суу алып келгенге, магазинге чыкканга анда чыгып келе берсе зыяны жок. Себеби күйөөдөн эмне себептен уруксат суралыш керек деген бизде шариятыбызда талап коюлган. Себеби аялың каяка кеткенин күйөө билбей калган абалда болуш керек да. Жок. 10 сааттан бери, 20 сааттан бери уруксат сор. Ошондо шариятка туура эмес болот. Ал эми эшикке, эшиктин астындагы магазинге, сууга, андай-мындай нерсеге ар бир чыккан эле күйөөнүн тынчын алып чалып уруксат суроо милдеттүү эмес.